Ассаламу алейкум, урматтуу досторум, касиеттүү кыргыз элим. Акыркы учурларда Кыргызстанда саясий репрессиянын күчөлүшү, чыңалышы байкалууда. Бул түз эфирде сиздер менен мен Амантур Манапбаев, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын мүчөсү, сиздер менен кеңешип, бул маселе тууралуу ой пикиримди билдирейин деп чечтим. Урматтуу достор, мекендештер, мына баарыбыз эле байкап турабыз, өзгөчө акыркы бир жылдыкта мамлекетибиздин экономикалык жана саясий абалы өтө төмөндөп, начарлап кетти. Буну биз өзгөчө азык түлүккө болгон баалардын өсүшү боюнча байкасак болот. Ошол эле ГСМге болгон баалардын өсүшүнө көңүл бурайлык. Мындан тышкары айлык маянанын, ошол эле бюджеттик сфераларда иштеген мугалимдердин, врачтардын айлык маянасынын көтөрүлбөшүнө биз көңүл бурсак, баарын байкап, тиешелүү жыйынтыктарды биз чыгарабыз деген ойдомун. Эми азыркы учурда мындай экономикалык, социалдык көйгөйлөрдөн тышкары бир саясий чоң кризис болуп жатат. Бул саясий чоң кризисти бардык мына саясий чөйрөдө коомдук иштерди кылып жүргөн биздин байкелерибиз, эжелерибиз, инилерибиз жакшы байкап жүрөт. Негизинен чындыкты коркпой айткан, адил жолдон тайбай адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн биздин азамат, патриот байкелерибизди, инилерибизди, эжелерибизди куугунтуктап, саясий басым жасап, мындан тышкары дегеле кылмыш ишин саясий мүнөздүн негизинде козгоп жаткандыгына баарыбыз күбө болуп жүрөбүз. Өзгөчө акыркы учурларда Бактыбек байкебиздин камалышы бул коомчулукта чоң нааразычылыктарды жаратты. Бактыбек Калмаматов Кылмыш кодексинин 330 беренеси боюнча, бул жанагы этникалык аралык, региондук аралык, расалык аралык козутуу, мамилени козутуу боюнча кылмыш ишин козгошуптур. Бактыбек байкебизди биз жакшы билебиз. Өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүндө кайсы жакта болбосун, социалдык тармактар аркылуу болобу, же болбосо жанагы жалпы маалыматтык каражаттар аркылуу болобу, ар дайым тигил же бул маселелер боюнча өзүнүн адилеттүү, объективдүү позициясын, ой пикирин билдирип келген. Мындай жол менен ой пикирин, позициясын билдирүү ар бир Кыргыз Республикасынын жараны укуктуу. Эми ушундай өз позициясын билдирип сүйлөп койгондугу үчүн Бактыбек байкени номер 1 СИЗОдо кармап, камап, кыйнап отурушат. Бул бийликтин эркектиги эмес, бийликтин коркоктугу. Жаңы жыл астында баарында жаңы жылдык майрамдык маанай болуп турганда мындай биздин байкелерибиз сыздап түрмөдө отургандыгы бул абдан бир адилетсиз, биздин коомубуздагы адилетсиз көрүнүш. Мындан тышкары Жеңиш Молдохматов жөнүндө айта кетсек, эми баарыбыз билебиз, Жеңиш байкени баягы
245 берене боюнча мамлекеттик бир имаратты басып алды же ушул басып алууга аракет кылды деген күнөө мойнуна коюлуп жатат. Бирок ошол эле 5-октябрь күнү биз деле байкап турдук да. Ошол 5-6 октябрларда чындыгында мамлекеттик имараттарды басып, бийликти басып алган биздин мекендештерибиз азыркы учурда бийликтин эң жогорку баскычтарында чоң кызматтарды ээлеп отурат. Бул чындык. Буну баарыбыз билишибиз керек. И билгендер дагы бар. Ошол эле Жеңиш Байкенин жанында жүргөн Тилекмат социалдык тармактар аркылуу жанагы бир бийликти басып алууга чакырык жазады. Бийликти басып алуу аракетинде массалык түрдө жанагы бир башаламандык уюштурду деген жалган жала менен Тилекматты дагы камап коюшту. Кыскасы, кандай гана адам болбосун, адам болсо эле бир кылмыш бир кодекси же кылмыш, тагыраак айтканда кылмыш иши боюнча берене табылат экен. Мындай методду биз ар дайым көрүп келгенбиз. Кайсы гана президенттер болбосун, алар учурунда да биз байкап келгенбиз. Бирок азыркы учурда өзгөчө күчөп жатат. Бул деген сөз такыр эле эми бир кичине мындай деп коет да, эми жанагы конструктивдүү оппозиция болот, конструктивдүү критика болот, сын пикирлери болот, саясатчылар тарабынан, коомчулук тарабынан, активисттер тарабынан. Эми ушул сын пикир конструктивдүү болсо, чындыкка дал келсе, адилеттүү позицияда болсо, анда эмне үчүн мындай ой пикирлер үчүн биздин мамлекетибиздеги өзгөчө тил жулгучтар мындай патриотторду камаш керек? Эмне үчүн кармаш керек? Адилеттүүлүк кайда? Мындай кадамдар адилеттүүбү? Мындай кадамы туурабы же туура эмеспи? Эми мындайда, эгерде илгертен бери эле кыргыз элинин арасында мындай ой пикир айтылып келген. Сенин жаныңда жүргөн досторуң сени сындаса, кайрадан сүйүнүш керек. Себеби ал сындап жаткан киши чындыкты бетиңе айтып, сени жакшы болсун деп сындап жатат. Сени начар жолго түрткөн, аскадан ары анга түрткөн кишилер сөзсүз түрдө мактайт. Сындаганга караганда мактаган кишилерден коркуш керек. Ошо мактаган кишилер туура эмес кадамга түртүшөт. Эгерде сындап жатса, бийлик өкүлдөрү кайрадан сүйүнүш керек. Анткени мактаганды бардыгы жакшы билет. Сиздер деле билесиздер, мен деле жакшы мактай алам. Пактаны идеалдуу түрдө коюуну менин пикирим боюнча көпчүлүк биздин жарандарыбыз билет. Бирок ошол менен катар чындыкты айтып жакшы болсун деген эр азаматтарыбыз тилекке каршы мындай жаңы жыл астында ошол күндүн суугунда СИЗОдо кыйналып жатат. Бул адилетсиз көрүнүш. Мындан тышкары өзгөчө бир маселе жөнүндө айтып коеюн. Ошол эле баарыбызга белгилүү болгондой эле эл ынтымагы, чүй ынтымагы деген коомдук бир кыймылдын мүчөлөрүн эл ынтымагынын уюштуруучуларын камап салышты. Бул байкелерди мен жакшы билем. Бул байкелердин ички дүйнөсүндөгү
ниеттерди дагы мен жакшы билем. Бирок коркконго кош көрүнөт дегендей, чала ГКНБшниктин буйрутмасы менен бул байкелерибизди жалгыз мындайча айтканда үй багуучусу болгондугуна карабастан, абалына карабастан, жашоо турмушунун начардыгына карабастан, балдарынын көзүнчө колу бутун кайрып туруп түрмөгө алып кетип калган. Бул байкелердин аркасында бир эле адам эмес, 10 эмес, миңдеген адамдар турат. Бул байкелер миңдеген адамдардын ой пикирин бийликке жеткизүү максатында ынтымакка келишип, чогулуп жатышкан эле. Мен буну дагы жакшы билем. Азамат Байке кыргыз элинин патриот жигиттеринин бири. Азамат Байкедей патриот инсандарыбыз көп болсо, кыргыз мамлекети эчак эле өнүгүп кетмек. Себеби мындай биздин инсандарыбыз мамлекетибизде болуп жаткан көйгөйлөргө системалык түрдө карап, аларды чечүү үчүн кеңешип туруп, туура кадамдарды кылчу азамат жигиттер. Бийликти эмне үчүн сындашат? Эгерде туура эмес кадамдарды кылса, адилетсиз чечимдерди чыгарса, бир гана аффилированный бир кучка олигарх хапугаларды колдоп коргоп жатса, эл сындайт да. Эмне үчүн альтернативдүү бир конструктивдик оппозициячыл ой пикирди билдирсе эле, колу бутун кайрып камап кетиш керек биздин жарандарды. Өзгөчө мына ушул сөз эркиндиги боюнча айта кетсек, биздин мамлекетибиз 180 мамлекеттин ичинде 82-чи орунда турат экен. Сөз эркиндиги боюнча. Бул деген сөз эркиндиги биздин мамлекетибизде эң акыркы бир позициялардын катарында экендигин түшүндүрөт. Бул деген сөз альтернативдүү бийлик өкүлдөрүнүн оюна дал келбеген ой пикирди айткан адамдардын оозун көп басат дегенди түшүндүрөт. Чындыкты коркпой күрөшүп келген азаматтарды сиз ого көп тыгат дегенди түшүндүрөт. Негизи эми мындай да, бийлик өзгөчө мына мамлекет башчысы, эстей келсек, 15 мартта айтты эле, Кыргызстанда мындан ары саясий мотив менен саясатчыларга, активисттерге, журналисттерге карата саясий куугунтук болбойт деп бүткүл дүйнөнүн астында, кыргыз элинин алдында жарыялаган. Бирок иш жүзүндө биз бул сөздүн тескерисин көрүп атабыз. Түшүнүксүз. Же мамлекет башчынын жанында жүргөн адамдар мамлекет башчыны укпайбы? Же мамлекет башчы бирди сүйлөп, жанындагылар экинчини кылабы? Мамлекет башчыга каршы иштейби деген ой дагы келет. Же болбосо мамлекет башчынын буйрутмаларын саботаж кылабы? Бизде Кыргызстанда канча президент бар? Бир эле президентпи? Же эки президентпи? Эми өзгөчө кызматтын башчысы деген сөз бул биринчи ирет жанагы маалыматтык купуя. Эл маалыматтык жактан
өзгөчө кызматтын жетекчиси жөнүндө бир дагы сөз укпаш керек. Ошону настоящий чекист дейт. Они налево-направо своими удостоверениями махают. Разве это чекисты? Разве те, которые должны обеспечивать безопасность государства, охранять граждан нашей страны от международных вызовов, от терроризма, экстремизма, обеспечивать информационную, экономическую безопасность в нашей стране, должны заниматься гонениями политиков и активистов? Или вообще бул тил жулгуч кызматын адаштырып алды, мен билбейм да. Же кызматын алмаштырсын, биз туура түшүнөлүк. Эмне үчүн мисалы ошол эле Талапбек Масадыковду коюп койгон жок бул чоң кызматка? Масадыковдай конструктивдүү сүйлөгөн, конструктивдүү позицияда болгон, адекватный, билимдүү, өзүнүн ишин жакшы билген профессионалдарды коюш керек да. Так он должен определиться, он политик или чекист. Урматтуу мекендештер, бул эми мындай маселе болуп атат да. Мындай саясий репрессиялар улана берет. Мындай саясий репрессиялар токтобойт. Биз касташуудан качабыз, бирок адилдиктен тайбашыбыз керек. Бул Исхак Разаковдун сөзү. Ар дайым жакшы болсун деп конструктивдүү түрдө сындайбыз. Ар бир жаран өз пикирин билдирүүгө укуктуу. Кыргыз мамлекетинин конституциясы буга жол берет. Эмне үчүн альтернативдүү ой үчүн биздин жарандар камалышы керек? Бул туура эмес. Мындай нерсеге биз каршы турушубуз керек. Мисалы мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын мүчөсүмүн. Бул Жеңиш Байкени билбейм, Бактыбек Байкени билбейм, Азамат Байкелерди билбейм деп туруп алсам деле болот беле? Болот, бирок бул туура эмес болмок. Эгерде биз сөз эркиндиги тууралуу кеп кылсак, эгерде биз саясий чөйрөдө эки жүздүүлүккө каршы, мындайча айтканда двойной стандартка каршы болсок, мыйзамдын адилеттүү баарына бирдей иштешине туура деп таанысак, анда биз ар дайым мындай саясий репрессияны уюштуруучуларга каршы ар дайым биригип келишибиз керек. Биз бириккенде гана ар дайым жетишкендиктерге жетебиз. Буну көпчүлүгүбүз билебиз. Бөлүнбөлүк, бөлүнгөндө бөрү жейт. Андан көрө мындай кылышыбыз керек. Ошол эле Жеңиш Байкенин партиялаштары, тарапташтары, Бактыбек Байкеники, Тилекматтыкы, мына эл ынтымагындагы байкелерибиз, эжелерибиз чогулуп туруп, бирдиктүү бир Бишкек шаарында масштабтуу түрдө саясий репрессияга каршы жүрүш жасаш керек. Биз бөлүнбөшүбүз керек. Анан бир саясатчыны чыгарып алдык, болду, биздин ишибиз бүттү, сөзүбүз дагы бүттү дегендик объективдүүлүккө жатпайт. Баарына бирдей мамиле кылыш керек. Ошондуктан мен бул сунушту оппозициячыл саясатчылар менен, активисттер менен, уюмдар менен жана саясий партиялар менен бул идея тууралуу талкуулашып, сунуштап, жөө жүрүштү буйруса жаңы жылдан кийин уюштурууга бел байлайбыз. Мындан тышкары мына учурдан пайдаланып дагы бир ирет айтайын. Эми телибиз кургагыча чындыкты айтып беребиз, чарчабайбыз, тажабайбыз. Кандай коркутуу болобу, үркүтүү болобу, биз баары бир адилдиктен тайбашыбыз керек. Азыркы учурда мындай кырдаал. Жакынкы арада эле башка биздин чоң оппозициячыл саясатчыларыбыз тууралуу кеп болду. Бирок ошол менен катар
бийлик тарабынан мол жарандык коомчулуктун өкүлдөрүнө, журналисттерге басым жасалууда. Журналисттер баягы өзүнүн макаласын жазып чыгарганда жеке цензурадан өткөзүп туруп чыгарып атышат. Же болбосо жеке цензурадан өткөрүп чыгарышат, же болбосо бийлик өзүнүн цензурасынан баа берип туруп буларды камап коюшат, коркутушат, мындайча сотко беришип жанагы миллиондогон сомго исктерди кылышат. Мындай практикадан биз алысташыбыз керек. Бийлик баарына бирдей мамиле кылыш керек. Адилеттүү мамиле кылыш керек. Сындагандарды мамлекет башчысы кайрадан өзүнүн жанына тартып алыш керек. Жанында жүргөн пактакорлор, жанында жүргөн жөжөлөрү Эдил Байсаловго окшош. Жанында жүргөн эски чириген саясатчылары мамлекет башчыны туура эмес кадамдарга түртүп, саясий жашоосун кыскартат. Ошол нерсени жакшы түшүнүш керек. Ошондуктан мындай альтернативдүү ой пикир билдиргендерди биз ар дайым колдошубуз керек, жарандык коомдагы коргоп алыш керек, бирдиктүү бир турушубуз керек. Урматтуу достор, азыркы учурдан пайдаланып мен кыскача түрдө бир маалыматты дагы айтып коеюн. Мына жакынкы арада эле болгон иш өзгөчө жанагы конференцияларда, тегерек столдордо мындай саясатчылар, активисттер, саясий серепчилер чогулган иш-чараларга катышып, өзүмдүн жеке позициямды ачык айкын билдирип жүргөнмүн. Бирок бир 2-3 ай өтүп калса керек. Ошол учурларда мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын мүчөсү болгондуктан Кыргызстан Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиевке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чалып, Амантурдун оозун баскыла, же болбосо жаман болот деп 2 жолу айткан. Мындан кийин чоң менин жашоомо, менин ден соолугума коркунучтар болгон. Бул тууралуу биз коомчулукка билдирген эмеспиз. Бирок бүгүнкү күндөн баштап мен бул маселе тууралуу жалпы коомчулукту тааныштырып, журналисттерге жеткизем. Андан ары өз жашаган жеримди алмаштырууга туура келген. Мен өзүм Восток 5 жакта турам, бул Свердлов району. Анан Свердлов районунан 12 микрорайонго көчүп кетүүгө мажбур болгонмун. Себеби үйүмө чейин бул чала ГКНБшниктин жанындагы карышкырлары, чала бандиттери аркаман түшүп алган. Шундай биз үйүбүзгө чейин келген телефон чалууларды жеке өзү кылган коркутуулар орун алган эле. Мындай чындыкты айтып, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн күрөшүп келген жарандарыбызды эч качан мындай коркутуулар менен оозун баса албайт. Кайрадан күчтөндүрөт, кайрадан дух берет. Ошондуктан бирөөнү болобу, 10ду болобу, 50-сүн болобу, башчыларды түрмөгө баарын тыгып салышсын. Бирок алардын аркасындагы миңдеген, 100 миңдеген кишилер
турат. Буну дагы унутпаш керек. Урматтуу достор, мен бул түз эфирди дагы бир ирет башка группаларга чыгып кайрадан айтууга мажбурмун. Ошондуктан баарыңыздарга терең ыраазычылык, көңүл буруп койгонуңуздарга, мүмкүн болсо бул түз эфирди группаларга таштап таркатып коюңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылда ар бириңиздерге узун өмүр, ден соолук, үйүңүздөргө тынчтык, жакшылыктарды каалайм. Мамлекетибиз ар дайым туруктуу абалда болуп, өнүгүп, ийгиликтерге баарыбыз чогуу биргеликте жетелик. Рахмат.